Assalamualaikum, урматтуу Өзгөнтөө YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен Орусиянын машина базарындагы балар менен таанышып чыгабыз. Андан биздин каналга катталып, жаңы видеолорду көрүңүздөр. Азыр баарыбызга белгилүү болгондой, көбүнчө Kia Rio азыркы талапка жооп берген машина. Качество, комфорт салону. Kia Rio 2012 жыл, объем 1.6, 640 000. Наличный расчет. Механика. Кезекте Нива автоунаасы 4 ВД. Механика коробка 2011 жыл, 310 000. Андан кийинки Нива 2011 жыл, объем 1.6, 295 000 рубль. УАЗ Патриот 2016 жыл, объем 2.7, 628 000 рубль. Kia Rio 2016 жыл, объем 1.6, 800 000 рубль. Механика коробка. Кийинки Kia Rio 2013 жыл, объем 1.6, автомат коробка 710 000 рубль. Кийинки Hyundai Solaris 2011 жыл, автомат коробка 675 000 рубль. Hyundai Solaris 2011 жыл, механика передача, объем 1.6, 595 000 рубль. За наличный расчет. Кийинки машинабыз Toyota Camry, объем 2.4, механика передача, 595 000 рубль. Chevrolet Lacetti 2005 жыл, механика передача, 315 000 рубль, объем 1.6. Nissan Almera 2015 жыл, автомат коробка, объем 1.6, 635 000 рубль. За наличный расчет. Ford Focus 2016 жыл, механика передача, 335 000, объем 1.6. Кийинки машинабыз Hyundai Getz 2007 жыл, механика передача, объем 1.4, 625 000 рубль. Кийинки машина Honda Accord 2007 жыл, механика передача, объем 2, 735 000 рубль. Skoda Rapid 2016 жыл, автомат коробка, 680 000 рубль. Lada Vesta 2018 жыл, механика передача, 850 000 рубль. Datsun Hondo 2020 жыл, автомат коробка, объем 1.6, 660 000 рубль. Кийинки машинабыз Toyota Corolla
2007 жыл. Автомат коробка 590 000 рубль. Объем 1.6. Toyota Camry 2011 жыл. Автомат коробка. Объем 2.4. 925 000 рубль. Кийинки машинабыз барыңыздарга белгилүү болгондой Matiz автоунаасы 2012 жыл. Объем 0.8. Механика. Базы 120 000 рубль. Производство Узбекистан. Кийинки машинабыз Toyota Yaris 2007 жылғы автомат коробка 595 000 рубль. Так, кийинки автоунаабыз Suzuki Chef. Объем 1.3. Механика коробка 430 000 рубль. 2007 жылғы. Так, Skoda Fabia 2011 жылғы. Механика передача 530 000 рубль. Объем 1.4. Кийинки Hyundai Getz 2010 жыл. Инжектор, механика коробка 405 000 рубль. Кийинки автоунаабыз Honda CR-V 1999 жылы чыгарылган экен. Автомат коробка, полный привод 415 000 рубль. Объем 2. Производство Япония. Урматтуу Өзгөн ТВ YouTube каналынын катталуучулары, эгерде ой пикириңиз болсо жана суроолоруңуздар болсо комментарий калтырыңыздар жана видео менен бөлүшүңүздөр.